Саламатсыздарбы? Мына жерде балдарыңыздардын күлүп турган сүрөтүн карап, өзүңүздөр таанышыңыздар керек. Канчалык деңгээлде балдарыңыздарды билесиздер? Ош шаарында бүгүн таң эрте балдарын бакчага алып келген аталарды кызыктуу сынактар күтүп турду. Алар сүрөттөрдүн арасынан өз балдарын табышы керек болчу. Ооздун гана сүрөтү көрсөтүлгөн бул тапшырмалар аталар үчүн оңой болгон жок. Айрымдары дароо тапса, кээ бирлери бир топко чейин ойлонушту. Азаматсыз. Отуруңуз. Келиңиз. Андан соң бала бакчада тарбияланып жаткан балдар ырырдап аталарын кубантышты. Хороший, на папу очень я похожа. Бүгүнкү иш-чара аябай сонун болду. Бизге жакты. Мындай иш-чарадан дагы көп болуп турса, баягы балам менен жакын болуу өбөлгө түзөт экен бизге. Мен үчүн да, кызым үчүн да жакшы болду деп ойлойм. Кызым сүйүнүп, маңдайы кыйла көтөрүлүп калды. Жакшы чоң. Тарбиячылардын айтымында аталар бала бакчанын турмушуна энелерге караганда азыраак аралашат. Бирок үй бүлөдө алардын ролу чоң. Бул иш-чара дал ошол аталардын ордудагы бир ирет белгиленип, балдары менен байланышын чыңдоого багытталды. Аталар түрдүү сынактарга катышып, балдары аларды сүрөп сыймыктанып турушту. Бир эле баланы тарбиялоо эмес, бул бүтүндөй келечекти тарбиялоо деп билем. Ошол себептен балдарга өзгөчө көңүл буруп, ар бир нерсесин жасаган аракет жасайбыз. Себептен бала бакчага алып келебиз, мектепке алып барабыз, анан кийин иримдерге алып барабыз деп. Ушул убакыттар аралыгында бир нерсени кое бербейли деп ушул аракет жасайбыз. Бад музыка айланасыздар. Аталар күнүнө арналган иш-чара Ош шаарындагы Айданек балдар бакчасында уюштурулду. Максат үй бүлөлүк ынтымакты бекемдөө жана аталарга болгон урмат сыйды арттыруу. Бүгүн бизге аябай активдүү ата-энелер келди, аталар келди. Бул иш-чара аталар күнүнө карата даярдалды. Баягы билим, тарбия үйдөн башталат демекчи. Биздин максатыбыз аталар менен балдардын ортосундагы мээрим, камкордук, кандай жүрүп атат, дайыма эле тыгызбай иштеп келебиз, бирок бүгүн ошону айгинелеп көрсөттү деп ойлойм. Белгилей кетсек, 15 мартта өлкөдө алгачкы жолу аталар күнү белгиленет. Бул коомдун өнүгүшүндө ата-эненин ролун таанууга, атанын жоопкерчилигин жогорулатууга, үй бүлө институтун бекемдөө максатында кабыл алынган. Самара Асанова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.